Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. En birinci Allah Teala'ga maqtollar, Peygamberimizge salamlar bolsun dep sözümdü başlayman. Allah Teala adam zatını bul jaşoga jarattı. Biroq jaratkanda negizgi maksat bul ibadat üçün jarattım deydi. Ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. İnsan menen jinderdi özüme ibadat üçün jarattım deydi. İbadat degende biz bir gana oşol namaz, oroza, zekat gana oyloboston, ibadat degen özü içinde köptөгөн нерсени камтыйт да. Мисалы, şu балдардын тарбиясы бул дагы ибадат экен да. Балдардын тарбиясы бул дагы ибадат болуп эсептелет. Анткени ошо баланын келечегине биз кам көрүп атабыз. Biz aytat go, эгерде кимде ким ошол өзүнүн жетим калган балдарынын башын бир сылап кое турган болсо, канча чачына колу тийген болсо, ошончо күнөөсү кечирилет дейт. Бул жерде биздин негизги максатыбыз ошо балдардын келечегине кам көрүү. Ошо балдарга бир кичине бир тарбия берүү. Анткени бизде хадисте келет да, кайсы үйдө эгерде ошо бир атасынан айрылган бала бар болсо, ошого жакшы мамиле кыла турган болсо, эми Аллах Тааланын ошол рахматы, берекеси ошол үйдө болот дейт. Эгерде кайсы бир атасынан айрылган бала ыйлай турган болсо, Аллах Тааланын тактысы титирейт дейт. Менин бул кичинекей пендемди ким капа кылды, ким кайгыртты деп. Misal Hazreti Umar'da bilesizler. Hazreti Umar özü halife bolup turan vakıtta keçindeleri ayıldı aralap basat eken. Oşanda bir üydün canından ötse bala iyile atat deyit. Kine muhtajırak üy bileyken kuyuyorsa emizbeysin mi balanı dese yok emizbeyim. Bala iyilay versin. Balların ünü uğul basa Umar bizge jardan berbey koyat deyit eken da. Oşanda Hazreti Umar demek menin mamleketimde jaş balдар kıynalıp atıptır. Kursağı açıp atıptır da dep turup oşollarga özünçe bir adakı tilmen aytkanda pasobiya çekergen da. En birinci pasobiyani oşol Hazreti Umar öylüp tapkan. Ondan keyin köçödө dagы bir barasa meşitin janında bir başka dinin ökülü turgan eken. Başka dinin ökülü turgan eken. Allah'tan Müslümanlar kapılar bar aralaş yaşaganda. Kapırlar bolsa musulmandардын карамагында, коласында жашаганда, ошо мамлекетке налог төлөп жашаганда. Ошондо эмне мынтайчалык турасың десе, мен өзүм болгон акчамды ошо налогго берип коюп, жегенге акчам жок, мен ошол жерде тилемчилик кылып атамын деген. Ошондо демек кары картаңдар демек кыйналып атыптыр да деп туруп, ошо пенсияны дагы ошо Hazreti Umar ойлоп тапкан да, ошо эметилген. Allah şunçal adiletli bolan misalda ошо халифалардын Hazreti Usman'ın da sözü var da. Misal men özüm Medine şaharında tursam, eğer Bağdat şaharında, Irak jakta egerde bir kaçır çalınıp ketse, oşonun jolun emnege оңдогон жоксуң деп Кудай сураса, мен кантип жооп беремин деп ошо кайгырган экен да. Демек биздин негизги максатыбыз бул жерде ошо бир диний бир түшүнүктүү ошо сиздер алсаңыздар, келечекте ошо балдарыңыздарга бир тарбия берсеңиздер деген бир максат биздин максатыбыз. Анткени сиздердин балдарыңыздар да келечекте керек болсо жүздөгөн, миңдеген бир ошо муктаждарды каржылап ошолорду бага турган болуш керек. Себеби bizde şeriatımızda aytat go. Allah'ın kolu emas, ошо берген кол жакшы дейт. Биздин максатыбыз ошо айына бир жолу келгенде, бираз силерге биз түшүнүктүү бере турган болсок, ошо балдарга сиздер дагы ошондой бир түшүнүктөрдү берсеңиздер. Себеби балдар бизге бул аманат. Аманат. Себеби бизде баягы Куранда деле айтат да. Эгерде силерде ошол жетимдердин акысы боло турган болсо, акыл эске толуп, бойго жеткенге чейин анын байлыгын силер ошол аманат менен карагыла дейт да. Балаатка жеткенден кийин, акыл эси толгондон кийин кайра өзүнө бергиле дейт. Биздечи ушундай бир заман болуп калды азыр, атасы өтүп кетсе, атасынын бир туугандары ошол жетимдерди үйдөн кууп чыккандарды көрүп атабыз. Ошолордун мал мүлкүн тартып алганын көрүп атабыз. Куранда айтат, кимде ким жетимдин акысын жей турган болсо, ал кыямат күнү ичинде чок болуп күйөт дейт. Бул атасынан айрылгандардын мындай акысы өтө коркунучтуу, өтө жаман да. Ошол себептен биз дагы ошол аманатка кыянат кылбай, ошо мүмкүн болушунча элдердин берген акчасын өз ээсине бир жеткирсекпи деген бир максат болуп атат да.
Kelip 5 minut bolsun, 10 minut bolsun bir nasihat uğup, oşo nasihat akılınlara tüyüp, gelecekte oşo baldarga үйrötse degen bir maksatda. Assalamu alaikum, hurmatly Müslüman bir tuğanlar. Kudayım yoksa biz oşal sentyabr ayına şu atasından ajıragan baldardan jalpı 166 min som tarattık. Jalpı bizde 51 üy bile oldu. Bu sentyabr ayınıkı.